Саламатсыңар, 11 класстын жалпы республикалык тест түрлөөгө даярданып чыккан окуучулары. Бүгүн силер менен өткөн сабакта башкарган үч бурчтук темасын улантабыз. Сабагыбыздын янында бул жакта үч бурчтук темасында биздин тик бурчтуу үч бурчтук жөнүндө да мындан мурдагы сабакта да кичине сөз кылып өтүп кеткенбиз. Азыркы бул сабагыбызда да тик бурчтуу үч бурчтук, андан кийин төрт бурчтуктар темасы боюнча кээ бир суроолорду көрүп кайталап өтүп силер менен. Бүгүн силер менен биринчи тик бурчтуу бурчтукта карап өтүп кетишибиз керек болгон нерселер. Бул жакта биз Пифагор теоремасында биринчи карап өтүп кетишибиз керек. Биз Пифагор теоремасында кайталап өтүп кете турган болсок, Пифагор теоремасында бизге берилген тик бурчтуу үч бурчтукта өзүңөр көргөндөй тик бурчтуу бурчтуктун АБ жана БЦ жактары бири-бирине перпендикуляр. Биз мисалы үчүн АБ жагын тик бурчтуу бурчтуктун X деп алсак, ал эми БЦ жагын Y деп алсак, ал эми бул жакта өзүңөр көргөндөй АЦ бизге гипотенуза деп берилет. Бул жакта да гипотенуза. Бул жакта биз гипотенузаны А деп алсак деле болот. Андан сырткары бизде көбүнчө суроолордо АБ жана БЦ жактары жак же болбосо каптал же болбосо катет деп да берилет. Ушул себептен буларда жакшылап өзүңөр эскерип калсаңар. Бул жакта биз Пифагор теоремасын колдонуп X, Y жана А жөнүндө толук информацияларга ээ болсок болот. Бул Пифагор теоремасы боюнча x квадрат плюс y квадрат өзүңөр көргөндөй x квадрат ABC үч бурчтугунун x AB жагы же болбосо AB катети, BC болсо y деп узундугу берилген. Анда x квадрат плюс y квадрат барабар. Бул жакта биз AC-ны гипотенузаны А деп алганбыз узундугун А квадратка барабар. Ушул формула аркылуу улантып кетсек болот. Андан сырткары тик бурчтуу үч бурчтукта биз колдонгон формулалардан бирөө Эвклид формуласын колдонобуз. Бул жакта Эвклид формуласы боюнча өзүңөрдү көрүп өтсөңөр керек. Бизде үч бурчтук жана үч бурчтуктун ичинде эки тик бурчтук үч бурчтук берилген. Бул жакта бизде А деп берилген жер P менен Q же болбосо BK жана KC кесиндилеринин суммасы. Бул жакта А. Ал эми бул жакта H деп берилген. H бул AK деп берилген кесиндинин узундугу. Бул жакта өзүңөр көргөндө H'ты табыш үчүн H квадрат барабар P, бул жакта P өзүңөр көргөндөй BK узундугунун BK узундугу. Ал эми бул жакта Q берилген. Q болсо KC узундугунун KC кесиндисинин узундугу. Андан сырткары C квадрат дейт. C квадрат өзүңөр көргөндөй AB кесиндисинин узундугу, C AB кесиндисинин узундугу. Анда C квадрат барабар P көбөйтүлгөн А. Бул жакта А өзүңөр көргөндөй BC кесиндисинин узундугу. Андан сырткары B квадрат болсо B бул жакта AC кесиндисинин узундугу. Анда AC кесиндисинин узундугунун квадраты B квадрат барабар Q. Q KC кесиндисинин узундугу көбөйтүлгөн А. А кичине мурда кайталап өтүп кеткендей P жана Qнун суммасы же болсо BC кесиндисинин узундугу деп айтып өтүп кетсек болот. Бул жакта бул формула силерге кийинчерикте керек болуп калышы мүмкүн. Көбүнчө Пифагор теоремасы биз көп колдонгонубуздан унутпайбыз деп ойлойм. Бирок бул жакта Эвклид теоремасы боюнча силер үчүн керектүү болот. Калагандар бир аз жазылса, андан кийин сабагыбыздын биринчи суроосу менен сабагыбызды улантайлы. Бир аз убакыт менен силер жазылгыла, андан кийин биринчи суроо менен сабагыбызды улантабыз. Көптөр жазып турган нерселер жок болсо керек. Анда эмесе сабагыбыздын биринчи суроосу менен карап өтүп кетели. Биринчи сурообуз. Эгерде тик бурчтуу үч бурчтуктун бир катети
Өзүңөр көргөндөй кичине мурда каталып кеткен болчумун. Тик бурчтук учбуштукта катет, жак же болбосо каптал деп берилиши да мүмкүн. Эгер тик бурчтуу учбурчтун бир катети 10 см жана гипотенузасы менен экинчи катетинин арасындагы бурч 30 градус болсо, анда экинчи катетин тапкыла дейт. Албетте, силерге бир аз да убакыт берейин. Бул убакыттын ичинде силер да бул суроону чыгарып көрүүгө аракет кылгыла. Азырынча көпчүлүк биздерди YouTube аркылуу көрүп чыккандыктан так бул жакта жоопторду алып айтабыз. Балким жооп болгондор болор. Бул жакта бул суроодо биринчи айтып кетейин. Бизге берилген варианттар А, Б, В, Г, Д варианттарынын арасында туура вариант жок. Себеби бул суроодо кээ бир кемчиликтер болушу мүмкүн. Биринчи биз бул суроону орусча жана кыргызчаларын бири-бири менен салыштырганыбызда кыргызчасы балким каторлук калган болушу мүмкүн. Анда эмесе биз бул суроонун туура жообу эмне экенин силер менен бирге карап өтүп кетели. Эгерде тик бурчтуу үч бурчтуктун бир катети дейт. Мен биринчи тик бурчтуу үч бурчтукту тартып алайын. Тик бурчтуу үч бурчтукту тартып алганда бир катети дейт 10 см дейт. Мен бул жагын 10 см деп жазып алайын. Жана гипотенузасы менен экинчи катеттин арасында гипотенуза бул жак жана экинчи катетте бул жерде турат, өзүңөр көргөндөй. Экөөнүн арасындагы бурч 30 градус дейт. Бул бурч 30 градус экен. Анда экинчи катетин тапкыла дейт. Биз бул катетти x деп белгилеп алайлы. Андан сырткары, бул жакта биз эстеп өтүп кетишибиз керек болгон өткөн сабактарда силерге эскертип өткөнүм, ар дайым 30, 60 жана 90 деген үч бурчтуктун бурчтары болчу. Эгер 30 градустун тушундагы узундук x болсо, 60 градустун тушундагы узундук ар дайым x көбөйтүлгөн тамыр 3 болот. Ал эми 90 градустун тушундагы болсо, 2 көбөйтүлгөн x болот. Же болбосо 30 градустун тушундагы узундуктун 2 эсе чоңу болот. Өзүңөр көргөндөй, биз 30 градустун тушунда эмне бар? 30 градустун тушунда 10 бар. Ал эми биз бул бурчта карап ала турган болсок, бул жер 90 градус, бул жер 30 градус болсо, бул жер 60 градус болот. Анда биз экинчи катеттин тапкыла дейт. Экинчи катет деген биз бул жакта x менен белгилегенбиз. Анда 60тын тушу болуп калат. 60тын тушу анда өзүңөр көргөндөй 30дун тушундагы узундуктун тамыры 3 эсе көбү. Анда 30дун тушунда 10 бар, көбөйтүлгөн мунун тамыры 3 деп белгилеп өтүп кетсем да болот. Албетте бул жактагы жоопторго караганыбызда А, Б, В, Г, Д варианттарынын арасында туура жооп жок. Ошол себептен бул жакта варианттардын арасында туура жооп жок. Туура жооп биздин экинчи катетибиздин узундугу 10 көбөйтүлгөн тамыр 3 деп белгиленип калат. Бул жакта кайрадан эскертип кетишим керек болгон нерсе, силер 30, 60 жана 90 градустук учуштардын ичиндеги узундуктарды кандай пропорцияда таралганын жакшылап эсиңерде калтырып барсаңар, өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Калгандар үчүн бир аз да убакыт берели. Же болбосо көп деле убакыт керектүү бул суроону жазып алгандар деле болсо керек. Анда эмесе убактыбызды текил коротпой, андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде тең капталдуу тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасы 8 см болсо, анда анын периметрин тапкыла дейт. Албетте бул суроо үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Ал мезгилдин ичинде силер да бул суроону
чыгарып көрүүгө аракет кылгыла. Албетте бул жакта силерге кичине да балким пайдасы тиер. Тең капталдуу дегенде тик бурчтуу, үч бурчтук. Тик бурчтуу, үч бурчтук болгонуна караганда албетте булардын бир бурчу 90 градус болуш керек. Андан кийин тең капталдуу дегенде караганда албетте бул гипотенузанын сырткары калган жактары XX же болбосо бири-бирине бар-бар болуш керек. Жана бул үч бурчтуктун гипотенузасы канчага барабар экен? 8ге барабар. Болгондо анда биз ушул үч бурчтуктун эмнесин табышыбыз керек? Периметрин табышыбыз керек. Бир аз да убакыт берейин. Силер да бул суроону чыгарып көрүүгө аракет кылгыла. Андан кийин мен да силерге суроону чыгарып берейин. Бул суроонун жообун тапкандар болсо керек. Макул, мен да силер менен бирге бул суроону чыгарып көрүүгө аракет кылайын. Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй тең капталдуу үч бурчтукта биз бул жакта капталдарын x жана x деп белгилеп алдык. Анда эмесе биз бул жерде Пифагор теоремасын колдонгонубузда, Пифагор теоремасы аркылуу капталдардын x квадрат плюс x квадрат плюс x квадрат барабар гипотенузанын квадраты. Гипотенуза бул жакта эмне деп берилген? 8 деп берилген. 8-дин квадраты. X квадрат плюс x квадрат барабар 2x квадратка барабар болот. Барабар 8-дин квадраты 64. Бул жактан x квадрат барабар 32. Ал эми x'ти эсептеп чыгарганыбызда x барабар 4 көбөйтүлгөн тамыр 2 болуп калат. Албетте, бизде көбүнчө жоопторду x'ти таптык, жооп ушул деп эле калтырып коюшубуз мүмкүн. Бирок суроону кайрадан окуйлу. 8 см болсо анда бизге берилген уч бурчтуктун периметрин тапкылап атат. Албетте периметр эмне болчу? Бул үч бурчтукта өзүңөр көргөндөй катеттер периметри x плюс 8 бизге берилген үч бурчтуктун периметри болчу. X өзүңөр көргөндөй 4 көбөйтүлгөн тамыр 2 деп таптык. 4 көбөйтүлгөн тамыр 2 плюс 4 көбөйтүлгөн тамыр 2 плюс 8 барабар биздин үч бурчтуктун периметри. Анда эмесе периметр барабар 4 көбөйтүлгөн тамыр 2 плюс 4 көбөйтүлгөн тамыр 2 8 көбөйтүлгөн тамыр 2 плюс 8 болот. Анда эмесе буну бир аз да жөнөкөйлөп жазып турган болсок, периметр барабар 8 көбөйтүлгөн тамыр 2 плюс 1. Бул жакта тамыр 2 плюс 1 өзүңөр көргөндөй качан ичинде деп да жазып алышыбыз мүмкүн. Бул суроодун туура жообу 8 көбөйтүлгөн качан ичинде тамыр 2 плюс 1. Бул суроодун да жообун жазып алсаңыздар, анда мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Бир аз да убакыт берейин силер жообун жазып алыш үчүн. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз. ABC уч бурчтугунун аянтын тапкыла дейт. Албетте, бул суроо менен биринчи суроода бири-бирине окшош суроолор болчу. Бир аз да силер да аракет кылып, бул суроону чыгарып көрүүгө аракет кыла. Кийин бирге чыгарайлы.
суроону чыгарып көрөйлү. Албетте, бул жакта силер менен кайрадан эскерип өтүп кетишибиз керек болгон нерсе 30, 60 жана 90 градус болгон тик бурчтуу үч бурчтуктун пропорциялары жөнүндө да кайрадан эскерип өтүп кетишибиз керек. Өзүңөр билгендей, 30 градустун тушундагы узундук x болсо, 60 градустун тушунда x көбөйтүлгөн тамыр 3, ал эми 90 градустун тушунда болсо 2x болот. Албетте бизге бул жакта берилген бурч өзүңөр көргөндөй 90 градустун тушундагы бурч берилген. 90 градустун тушундагы бурч 20. Анда эмесе 2x барабар 20 деп турган болсок, x барабар бул жакта эме чыгат? 10 чыгат. X барабар 10 болгонуна караганда биз үчүн керектүү болгон жерлер азыр 30дун тушун, анда x барабар бул жакта 10 деп тапканбыз. Анда 30 градустун тушу 10 экен. Бул узундук, анда AC узундугу өзүңөр көргөндөй 30дун тушунда болгон үчүн бул жак 10 болот. Ал эми 60 градустун тушунда узундук болсо эмне? X көбөйтүлгөн тамыр 3 болчу. Анда биз x тапканбыз. Анда 10 көбөйтүлгөн тамыр 3 деп белгилеп өтүп кетсек болот. Анда 60 градустун тушу 10 көбөйтүлгөн тамыр 3 дейт. Ал эми биз бул суроо менен эмнени табышыбыз керек болчу? Бизге берилген уч бурчтуктун аянтын табышыбыз керек болчу. Аянтын формуласын эстеп өтүп кете турган болсок, узундук менен негиздин бири-бири менен көбөйтүп 2ге бөлгөндө биз үчүн керектүү болгон аянттын формуласы келип чыгат. Өзүңөр көргөндөй, узундук же болсо узундук көбөйтүлгөн негиз. Негизди өзүңөр көргөндөй c узундугу же болсо мен аны b менен белгилеп өтүп кетсем болот. Узундук 10 болчу. Ал эми негиздин узундугун карай турган болсоңор, 10 көбөйтүлгөн тамыр 3 бөлүнгөн 2. Бул жактан эсептеп чыкканыбызда барабар 50 көбөйтүлгөн тамыр 3 узундугу келип чыгат. Албетте, бул канча? 50 көбөйтүлгөн тамыр 3 сантиметр болуп чыгат. Каалагандар бул суроону да жоон жазылсаңыздар болот. Бир аз да убакыт берейли. Азыр ушул суроо менен бирге биз үчүн өткөн сабактан бери карап кайталап өтүп келе аткан үч бурчтуктар темасы боюнча суроолорубуз жана кайталоорубуз ушул жерде аяктайт. Мындан кийинки темабыз бүгүн кичине мурда силерге кайталап өтүп кеткем сабактын башталышында төрт бурчтуктар темасында ошо өтөбүз албетте. Силер жазылган болсоңуздар, анда төрт бурчтуктар темасына өтөйлү. Кийинки темабыз төрт бурчтуктар темасы. Албетте төрт бурчтуктар боюнча силер менен биринчи кайталап өтүшүбүз керек болгон кээ нерселер бар. Бизге берилген төрт бурчтук, албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй төрт бурч бар. Жана бул төрт бурчтуктун ички бурчтарынын өлчөмүнүн суммасы, А бурчунун суммасы, Б, С, Д бурчтарынын суммасы 360 градуска ар дайым барабар болот. Мисалы үчүн мен бул бурчту чоңдугун А десем, бул бурчтукун Б десем, бул бурчтукун С жана бул бурчтукун Д десем, анда А плюс Б плюс С плюс Д барабар 360 градус болуш керек. Албетте. Төрт бурчтуктар темасынын ичинде бул көп темалар жайгашкан. Алардын ичинде силер менен биринчи карап өтүшүбүз керек болгон нерсе параллелограмм. Бул жакта параллелограммда карашыбыз керек болгон нерселерди силер менен бир аз да кайра кайталап өтүп кетели. Параллелограммда бири-бирине карама-каршы болгон жактар бири-бирине параллел болот. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта АБ кесиндиси менен СД кесиндиси же болбосо линиялары бири-бири менен параллел. Андан сырткары, бул жакта өзүңөр көргөндөй АД жана БЦ деп берилген линияларда бири-бирине параллел болушу керек. Себеби
AD менен BC линияларда биrbirine карама каршы болгондуктан булар да биrbirine параллель. Бул биринчиси. Андан сырткары алардын бул бурчтары өзүңөр көргөндөй А точкасы менен же болбосо А чекити менен белгиленген бурчтун чоңдугу менен бул жакта С менен белгиленген бурчтун чоңдугу биrbirine барабар болуш керек. Мисалы үчүн биз А чекити менен белгиленген бурчтун чоңдугун x деп алсак, анда эмесе С чекити менен белгиленген бурчтун чоңдугу да x болуш керек. Андан сырткары B менен жана D менен белгиленген чекиттердин да чоңдугу да биrbirine барабар болуш керек. Мисалы үчүн мен B менен белгиленген чекиттин чоңдугун y деп алсам, анда D менен белгиленген чекиттин да чоңдугу y болот. Андан сырткары булардын кичине мурда да кайталап өтүп кеткендей, булардын ички суммалары, ички бурчтардын суммалары да 360 барабар. Мисалы үчүн x плюс x плюс y барабар 360 градус болуш керек. Бул параллелограмм боюнча биз көбүнчө сабагыбызда ушуга байланыштуу болгон суроолорду чыгарып өтөбүз, эскерип өтүп кетишибиз керек болгон нерсе. Андан сырткары кайра төрт бурчтар темасы менен байланышкан ромб да бар. Бул жакта ромбто эскерип карап өтүшүп кетишибиз керек болгон нерсе, ромбтун катеттеринин узундугу бардыгы биrbirine барабар. Андан сырткары өзүңөр көргөндөй AB барабар, BC барабар, CD барабар, бул жакта AD. Андан сырткары диагоналдары өзүңөр көргөндөй ромбтун эки диагоналы бар, AC жана BD диагоналдары. Бул диагоналдар бири-бири менен кесишкенде ар дайым 90 градуста кесишет, же болбосо бири-бири менен перпендикуляр болуп кесишет. Бардык жерлеринде 90 градус болуп калат. Андан сырткары бул жакта диагоналдар бир бурчтан чыкканда ар дайым ошол бурчту экиге бөлөт, же болбосо ошол бурчтун бисектрисасы болуп калат. Өзүңөр көргөндөй С бурчун AC диагоналы бул жакта А жана С бурчтарыны так экиге бөлөт. Анда эмесе карама каршы болгон, бири-бирине карама каршы болгон бурчтар ромбто кандай бирдей мааниге ээ, же болбосо чоңдуктары бирдей болот. Андан сырткары бул жакта BD бурчтарынын да чоңдуктары бирдей болуп калат. Бул ромбтун өзүнүн кээ бир эскерип өтүшүп керек болгон нерселери деп айтып өтүп кетели. Андан сырткары биз трапецияны да карап өтүшүбүз керек. Бул жакта трапецияны карай турган болсок, трапецияда негиздери, астыңкы жана үстүнкү негиздери бири-бирине параллель болот, бири-бирине параллель болуш керек. Ал эми калган жактар болсо капталдары бири-бирине барабар да болушу мүмкүн, бири-биринен кыска же чоң да болушу мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта да бул трапеция болуп эсептелет. Төрт бурчтардын ичине дагы башка эмнелер кириши мүмкүн? Тик бурчтуу төрт бурчтуктар бар. Андан сырткары квадратта төрт бурчтар темасынын ичине кирет. Албетте силер тик бурчтуу төрт бурчтук жана квадраттарды мурда да 6-класстан 5-класстан бери көрүп өткөнүңүздөр үчүн алардын кандай десем ичинде колдонула турган формулалар жакшы билгениңиздер үчүн аларды кайталап эле кое элем. Калагандар үчүн бир аз да убакыт берейин. Бул жакта төрт бурчтар боюнча берилген информацияларды силер да өзүңөр так кылып дептериңерге жаза алсаңыздар, балким силерге да керектүү болор. Бир аз убакыт берейин, андан кийин биринчи сурообуз менен бүгүн бул теманын биринчи суроосу менен сабагыбызды улантайлы.
Сағыз мен байланыштуу болгон төрт бурчтар темасында силер үчүн керектүү болгон нерселерди жазган болсоңуздар, анда мындан кийинки жолсу сабагыбыздын биринчи темабыздын биринчи суроосу менен сабагыбызды улантайлы. ABCD параллелограммында D бурчу 3x плюс 35 жана B бурчу болсо 4x экендигин эске алып, A бурчун тапкыла дейт. Албетте бизге берилген, өзүңөр көргөндөй, ABCD параллелограмм берилген. Бул жакта бизге берилген бурчтар бар. Бул бурчтарга байланыштуу болуп, биз A бурчунун чоңдугун табышыбыз керек. Албетте, бул жакта силерге кошумча кылтан бир нерсени да айтып өтүп кетишибиз керек. Анда бул жакта нот деп белгилеп өтүп кетейли. Бизге берилген параллелограммда бул эки бурчтун суммасы, өзүңөр көргөндөй, кайсы бурчтар бирок ал бурчтар бири-бири менен комшу болгон, бири-бири менен жандаш болгон эки бурчтун суммасы ар дайым 180ге барабар. Мисалы үчүн А бурчуну бул жерде А деп ала турган болсом, Б бурчу. А жана Б бурчунун суммасы А плюс 4x барабар 180 болуш керек. Же болбосо, бул жактан А плюс 3x плюс 35, А плюс 3x плюс 35 да канча 180ге барабар болуш керек. Себеби өзүңөр көргөндөй, бул эки бурчтар бири-бири менен жандаш бурчтар. Ушул сыяктуу С бурчуна да бир чоңдук менен атай турган болсок, мисалы үчүн Б деп атай турган болсок, анда B плюс 4x да 180ге барабар болуш керек, же болбосо B плюс 3x плюс 35 да 180ге барабар болушу керек. Бир аз да убакыт берели, силер да бул суроонун жообун тапканга чейин. Бул суроону да бирге чыгарайлы. Кичине мурда силер менен параллелограмм боюнча берилген информацияга кайталап өткөнүбүздө, параллелограммда бири-биринин тушунда же болбосо бири менен карама-каршы болгон бурчтар бири-бирине барабар болушу керек болчу. Анда эмесе, бул жакта 4x менен 3x плюс 35 бири-бирине барабар. 4x барабар 3x плюс 35 дейт. Ал эми бул жакта 3x'ти теңдеменин сол жагына алып өтө турган болсок, минус 3x болуп өтөт. 4x минус 3x барабар x болот. Барабар 35 дейт. Албетте биз x'тин чоңдугун таптык. X барабар 35 градус экен. Андан сырткары биз эмнени табышыбыз керек? А бурчунун эмнесин чоңдугун табышыбыз керек. Бул жакта кичине мурда да силер менен кайра катылып өтүп кеткенибиз. A плюс 4x барабар 180 болчу. A плюс 4x барабар 180 болчу. Бул жакта x тапканбыз. A плюс x 35 болчу. Барабар 180. Бул жактан A плюс 140 барабар 180 болот. Бул жактан 140 теңдеменин оң жагына алып өтө турган болсок, А барабар 40 болот. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта А бурчунун чоңдугу 40 градус экендигин таптык. Бир аз да убакыт берели. 30 секундалык убакыт алып безгин ичинде силер да жооптор жазып алсаңыздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. ABCD параллелограммында A бурчу 2x минус 20 жана BCE бурчу 3x минус 10 экендигин эске алып, B бурчунун тапкыла дейт. Албетте бизге суралган B бурчу бул жактан белгилеп өтүп кетели. Y менен көрсөтүп турган болсок, биз Y табышыбыз керек.
Бул суроону да чыгара турган болсок, кичине мурда да силер менен кайта өтүп кеткендей, бири менен карама каршы болгон бурчтар өзүңөр көргөндөй А бурчу менен С бурчу бири менен бирдей болуш керек. Анда мен бул жерде да чоңдугун 2х минус 20 деп жаза алсам болот. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй DCE бирдей түз сызыктын үстүндө жатканына караганда, анда 2х минус 20 менен 3х минус 10-дун суммасы 180 градуска барабар болуш керек. Анда 2х минус 20 плюс 3х минус 10 барабар 180 градус болуш керек. Бул жактан 2х плюс 3х 5х болот. Минус 20 минус 10 минус 30 барабар 180. Албетте бул жактан минус 30 теңдеменин оң жагына алып өтө турган болсок, 5х барабар 210 болот. Ал эми х болсо барабар 42 деп белгилеп кетсек болот. X'in 42 экендигин таптык. X 42 экен. Анда өзүңөр көргөндөй бул бурч менен 2х минус 20 менен y-тин суммасын тапканыбызда 180 алда канча 180ге албетте барабар болушу керек. Же болбосо башка эмне болушу мүмкүн? Бул жактан 3х минус 10 бурчу менен да y да бири-бирине барабар болушу мүмкүн деп айтып калышыбыз мүмкүн. 2х минус 20 плюс y барабар 180 болуш керек. Биз албетте бул жактан y табышыбыз керек. 2 көбөйтүлгөн x тапканбыз 42 деп минус 20 плюс y барабар 180. Бул жактан 82 минус 20 62 плюс y барабар 180. Анда эмесе y барабар 118 деп белгилеп өтпөсөк болот. Анда эмесе b бурчунун чоңдугу же болбосо бул бурчунун чоңдугу 118 градуска барабар экен. Калгандар болсо суроонун жообунда жазылсаңыздар, 30 секунддан кийин, жарым минуттан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болот. Андан кийин 5 мүнөт тынуу берип, экинчи бөлүгүн баштайбыз сабагыбыздын. Keyingi suroobуз MNKP paralelogramında diagonallar O çekitinde kesilişer. Эгерде MK'nın uzunluğu, MK kesintісinin uzunluğu 20 cm, OP kesintісinin uzunluğu 7 cm, және MP kesintісinin uzunluğu 12 cm bolsa, anda ONK 3 burçluğunun perimetrin tapkıla dedi. Albatta bu жақта суроо менен кошо бизге варианттар да берилген. 1 минутадан кийин мен бул суроонун жообун силер менен бирге кошо чыгарганга аракет кылам. Силер да ал мезгилдин ичинде өзүңөр да суроону чыгарып көрүүгө аракет кылгыла. Бул суроону да жообун чыгара турган болсок, биринчи мага берилген параллелограмды чыйып алайын. Бизде MNKP параллелограм берилген. Параллелограмда албетте эки жагы бири-бирине бирдей болуш керек. MNKP параллелограм берилген. Бул параллелограмдын диагоналдары O чекитинде кесилишет экен. Мен диагоналдарын да тартыла турган болсом, бул чекит O чекити болсун. O çektiğinde kesiliş etken. MK'nın uzunluğu 20 cm. Albatta bu жақта biz birdekini esnetip ötüp geçişimiz gerek. Paralelogramda diagonalların uzunluğu bir uzunluk kesişken yerde, misal için OM je olsa MO uzunluğu menen OK uzunluğu birbirine barabar bolot. Andan sırtkары
ON uzunluğu menen PO же болсо OP uzunluğu da birbirine barabar bolot. Anda mesela maga MK beriliptir. MK 20 cm. 20 cm bolsa anda OM jana OK uzunluktары 10 cm'den bolot. 10. Andan sırtkары OP'nin uzunluğu, bu uzunluk OP liniyasının uzunluğu 7 de belgen. Anda mesela ON liniyası uzunluğu da 7 bolot. Андан сырткары МПда белген. МП 12 екен. Менден суралган нерсе ОНК учбуштугун. ОНК бул учбуштуктун периметри суралып тур. Албетте бул параллелограмм болгонуна караганда, булардын бири-бирине карама-каршы болгон жактарында узундуктары бирдей болот. Анда МП узундугу менен НК узундугу да бирдей болуш керек. Анда бул жерде 12 болот. Өзүңөр көргөндөй, бул учбуштукта кайсы узундуктар бар? 7, 10 жана 12 uzunluklar var. Biz buların summasını karağanızda 7 plus 10 plus 12 dep karağanızda 29 santimetr gelip çıkar. Elbette bu ONK üçburçluğunun perimetri bolot. Anlamese bu sorunun tura cevabı B variantı. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгү аяктады. Албетте мындан кийин 5 минуттан кийин сиздер менен сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда эмесе тыныгуу берели.
Sağızın ikinci bölümün başlayalım. Kayradan ele, ошол төрөтүштөр темасы менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообузга карай турган болсок, тең капталдуу трапециянын бир бурчу 100 градуска барабар. Калган 3 бурчту тапкыла дейт. Албетте, трапецияда сизге айтып өтүп кеткен болчубуз. Трапецияда тең капталдуу трапеция кандай трапеция болушу мүмкүн? Трапециянын 2-3 туру бар. Албетте, алардан бирөөнү тең капталдуу трапецияны силерге көрсөтүп өтөйүн. Тең капталдуу трапецияда биринчи анын негиздери бар. Бул негиздеринен сырткары А, Б, С, Д деп берилгенде, бул жакта тең капталдуу трапецияда АД узундугу менен БЦ узундуктары бирдей болот. Андан сырткары тең капталдуу трапециянда да башка бир керектүү нерселери А бурчу менен Б бурчунун чоңдугу бирдей, андан сырткары Д бурчу менен С бурчунда чоңдуктары бирдей болот. Ушундуктан буларда карап өтүп кетишибиз керек. Андан сырткары тик бурчтуу трапециялар да бар. Тик бурчтуу трапецияда анын катеттерин карай турган болсок, албетте ичинде эки бурчу бири-бирине 90 градус болуш керек. Андан сырткары калган бурчтары ар кандай чоңдукта болушу мүмкүн. Бул тик бурчтуу трапеция деп аталат. Ал эми бул болсо тең капталдуу трапеция деп аталат. Буларда жакшылап эстеп калсаңыздар өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Бир аз аракет кылып көргүлө, андан кийин бул суроону бирге чыгарганга аракет кылайлы. Сурообузду чыгара турган болсок, албетте биздин суроонубузда тең капталдуу трапеция берилген. Мунун бир бурчу 100 градус болгонуна караганда, анда мисал үчүн бул бурчунун чоңдугун 100 градус деп ала турган болсом, анда С бурчу да 100 градус болуш керек. Себеби тең капталдуу трапеция. Анда мен А жана Б бурчтарын X градус деп ала турган болсом, аларда 80 градус экендигин көрөбүз. Анда калган бурчтардын узундугу бир бурчу 100 градус боло турган болсо, анда калган бурчтары 80, 80 жана 100 градус болуп калат. Анда бул суроодун туура жообу А варианты. Анда мындан кийинки суроо менен сабагыбызга көңүл бура турган болсок, 5-чи суроо. Диагоналдары жүргүзүлгөн ABCD тең капталдуу трапециясынын негиздери BC жана AD. Ал эми BDA бурчу 37 градус жана CDB бурчу болсо 46 градус экендиги белгилүү болсо, анда DBC бурчу жана ACB бурчтарыны аныктагыла деген суроо. Албетте, мындай суроолорду биринчи силер үчүн оңойраак болуш үчүн фигураны тартып алсак, оңойраак көрүлөт деп ойлойм. Суроонун чыгарылышы да оңойраак болот. Силерге бир аз да убакыт берейин, андан кийин суроону чыгарайын. Анан суроого көңүл бурайлы. Диагоналдары жүргүзүлгөн ABCD тең капталдуу трапециясы дейт. Биринчи, мен ABCD трапециясын тартып алайын.
Бул жакта BC жана AD бизге берилген трапециянын негиздери. Тең капталдуу болгонуна караганда, анда эки жагы тең, бири-бирине бар-бар болуш керек. Бизде AD, BC бизге берилген трапециянын негиздери. Жана бул трапециянын диагоналдары деп жатат. Мен диагоналдарын тартып ала турган болсом, анда BDA бурчу 37 градус экен. BDA бурчу. Бул бурч 37 градус экен. Андан сырткары CDB бурчу болсо, CDB бурчу. Бул бурч болсо 46 градус экен. Белгилүү болсо, анда DBC жана ACB бурчтарыны аныктагыла деген суроо бериптир. Албетте, буларды тартып ала турган болсок, бул жерде 37 градус болот. Кичине мурда силерге айтып өтүп кеткеним, тең капталдуу трапецияда бири-бири менен жакын бурчтар бирдей чоңдукка ээ болот. 37 градус жана бул бурч болсо 46 градус болуш керек. Ал эми калган бурчтарды карай турган болсок, бизден суралган DBC бурчу. DBC бул бурчта жөнөкөй эле бурчтар темасына эстей турган болсоңуздар, бул Z формуласы бар. Бул бурч 37 градус болсо, бул линия менен AD менен BC да бири-бирине параллел болгонуна караганда, бул бурчта 37 болот. Анда эмесе DBC 37ге барабар. Ал эми ACB-ны карай турган болсок, ACB бурчу. Ал эми бул бурч канчага барабар болот? Бул бурчта экөө тең бири-бирине бирдей болгонуна караганда, бул бурчта 37 градуска барабар болот. Анда ACB да 37ге барабар. Өзүңөр көргөндөй. Тең капталдуу үч бурчтукта биз көңүл буруп өтүшүбүз керек болгон нерселер ушулар. Жообун жазсаңыздар, анда кийинки суроого өтөбүз. Кийинки сурообуз. Трапециянын ортоңку сызыгы 3 сантиметрге барабар. Ал эми бир негизи экинчисинен 3,2 сантиметрге чоң. Трапециянын негиздерин тапкыла дейт. Албетте бул суроо менен бирге силерге дагы кошумча бир информация да берип өтүп кетебиз. Бизге берилген трапецияны көрсөтүп турган болсок, албетте трапециянын негиздери бири-бири менен параллель. Мен сызган сызыктарым балким параллель сыяктуу көрүнөсө да, параллель деп силер кабыл кылгыла. Ортоңку сызык дегенине караганда, ортоңку сызык жана медиана экөө бирдей. Ортоңку сызык эки жак тең бирдей узундукка бөлөт. Ал эми бул узундукту x деп ала турган болсок, аны негизди a жана b деп ала турган болсок, биз x табышыбыз үчүн a плюс b бөлүнгөн 2 эки негиздин суммасын 2ге бөлгөнүбүзгө бизге ортоңку сызыктын чоңдугун берет. Же болсо x-тин узундугун таап берет. Муну эскерткенден кийин силер да бир аз суроо менен аракет кылып көрсөңүздөр. Чыгаранга. Суроону силерге бул жактан да кичине мурда берилген информация аркылуу чыгара турган болсок, трапециянын ортоңку сызыгы 3 сантиметрге барабар экен. X-ти бул жакта формулага сала турган болсок, x барабар 3. Ал эми негиздерди бири менен карай турган болсок, бир негизи экинчисинен 3,2 сантиметрге чоң. А негизи анда B негизинен канчага
3,2 santimetrге çoğ eken. Men emne kılışım gerek? A plus B bölüngen 2 barabar x bolsa, A özüň görgende ana A dep жазыла турган bolsam, je bolsa A'nın orduna B plus 3,2 de dep жазылsın. B plus 3,2 3,2 dep жазылsam, B'nın orduna A'nın orduna al eме plus B bölüngen 2 barabar x. X da surada berilgen 3 santimetr dep. Bul jaktan biz bulardy eseptep çıkarganybızda tüzdөн çıkarganybızda B plus 1,6 barabar 3 deyt. Anda B barabar kança? 1,4 deyt. Bizden suralgan nerse trapeziyanı eki negizlerin taşısı gerek. Bir negizi 1,4 bolsa, anda keyinki negizi özüň görgөндөй bul jakta A. Keyinki negizi A. A barabar B plus B 1,4 bolgana karaganda plus 3,2. Anda mese A barabar 4,6 deyt. Özüň görgөндөй bul suronun tura jobu A variantı 1,4 jana 4,6 santimetr. Bu jakta formula koyulu tüzdön tüz bul suronun jogoptorunda tap alsaňızlar bolot. Anda bundan keyinki suroo menen sağaza para turan bolsok, ABCD paralelogramında B kesindisi B burçunun bisektrisası bolup esettiler. Egerde AD uzunluğu EB uzunluğuna barabar bolsa, anda D burçun tapılar. Neydi? Surada özüň görgөн bolsaňlar ABCD parallelogram berilgen. Bul paralelogramda bunun içinde koşumça da jaşlap kara turan bolsok, paralelogramdын içine teң kaпталдуу trapetsiyada görünüp turat. Albatta teң kaпталдуу trapetsiya kayсы жерде A, B, E, D точкаларын кара турган болсок, бул точкалар тең капталдуу трапециянын бурчтары болуп эсептелет. Бизден суралган нерсе, биз D burçun çoğundan taşırız gerek. Albatta teң kaпталуу трапеция болгонуна караганда анда özüň görgөн бул жакта ED менен AD uzunduktары бирдей суроодо берилген. Ал эми параллелограмм болгонуна караганда ED жана AB линиялары бири-бирине параллель. Анда эмесе өзүң көргөндөй AD, ED точкалары биз үчүн бир тең капталдуу трапецияны берет. Трапецияда анда бул бурчтарда бул эки бурч бири-биринен бирдей болуш керек. Мен бул бурчту x деп алсам, анда бул бурчта x болот. Өзүң көргөндөй B бурчу EB kesintisi B burçun bisektrисасы болгонуна караганда, анда бул жерде мен x деп белгилеп алам. Андан сырткары bizde ABCD эмне бизге берилген ABCD параллелограмм болгонуна караганда параллелограмда бири-бирине карама-каршы болгон бурчтарында чоңдуктары бирдей. Анда A бурчу менен C бурчунун чоңдуктары да бирдей болуш керек. A бурчу x болсо, C бурчу да x болуш керек. Андан сырткары B бурчу менен D бурчу да бирдей чоңдукка ээ болуш керек. B бурчу 2x өзүңөр көргөндө x плюс x 2x болсо, анда D бурчу да 2x'ке барабар. Bizde бул жакта суралган нерсе D бурчунун чоңдугун табышыбыз керек. Андан сырткары бул жакта ABDE же болсо ABED тең капталдуу трапеция болгонуна караганда D бурчу 2x болсо, E бурчу да 2x болот. Анда мен биринчи өзүмө байланыштуу бул жакта
тең капталуу трапециядан мен x'ти таап алайын. x плюс 2x плюс 2x. x плюс 2x плюс 2x 4 бурчтук болгонуна караганда, албетте алардын бурчтан ички суммасы 360 градуска барабар болуш керек. Анда эмесе бул жактан 6x барабар 360, ал эми x болсо канча? 60ка барабар экенин көрдү. Ал эми бизден суралган нерсе көбүнчө кайрадан кайталап өтүп кетти. Мурдагы сабактарда силерден кайталагам. X 60 экен деп бизге берилген варианттардын ичинде 60 болсо 60 белгиге өтүп кеткен, албетте ката болот. Себеби бизден суралган нерсе бул жакта D бурчун тапкыла деп атат. Албетте D бурчун караганыбызда D бурчу 2x'ке барабар. Анда эмесе 2 көбөйтүлгөн x канча болот? X'ти тапканбыз. 2 көбөйтүлгөн 60 барабар 120 барабар болот. Өзүңөр көргөндөй. Анда эмесе биздин D бурчубуздун чоңдугу 120 градуска барабар. Кийинки сурообузга келе турган болсок, ромбтун диагоналдарынын бири анын жагына барабар. Ромбтун бурчтарын аныктагыла дейт. Албетте суроону оңойраак чыгарыш үчүн силерде жанда ромбтун да кошумча чиймеси берилген. 1 мүнөттөн кийин бул суроонун жообун чыгарып көрөм. Силер да ага чейин аракет кылып көргүлө. Сурообузду чыгара турган болсок, ромбтун диагоналдарынын бири анын жагына барабар дейт. Албетте, мен диагоналдардын бирин алайын. Бул жакта ромбтун диагоналдарынын бири мен BD-нын узундугун да A деп алайын. Жактарынын бирине барабар болсо, анда BD-нын узундугу да A-га барабар болуш керек. Өзүңөр көргөндөй бул жакта бир учбурчтук болду. Бул учбурчтукта бардык жактар A. Өзүңөр көргөндөй бардык жактары бирдей узундукка ээ болгон учбурчтуктун ички бурчтары анда канча градуска? 60 градуска барабар болот. Албетте бардыгы бул бурчта 60 градуска барабар болот. Ал эми бизден суралган нерсе ромбтун бурчтарын аныктагыла дейт. Анда бул бурч 60 градус болсо, бул бурчта 60 градус болот. Ал эми бул бурч канча болот? Бул жер 60 болсо, бул жакта бири-бирине барабар болуш керек. Бул жерде 60 болот, бул жерде 60 болот. Анда ромбтун бир бурчу, бул жер 60. Кийинки бурчун карай турган болсок, 60 плюс 60 120 градус. Андан кийинки бурчу да 60, андан кийинки бурчу 60 плюс 60 да 120 градуска барабар болуш керек. Албетте бул 4 сан кайсы жерде түз берилген? Бизде 3-чү вариантта түз берилген. 60 60 120 120 болуп берилген. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу В варианты. Албетте өзүңөр көргөндөй бул жакта карап өтүшүбүз керек болгон нерсе бул жакта ромбтун жактарынын бир жагынын диагонал узундугу менен бирдей болгону. Ал жактан бизге бардыгы бирдей болгон, же болбосо узундуктары бирдей бир учбурчтук келип чыгат. Андан кийинки сурообузга карай турган болсок, ромбтун диагоналдары анын жактары менен бирөөсү экинчисинен 20 градуска кичине болгон эки бурчту түзөт. Ромбтун чоң бурчун тапкыла дейт.
сурообузду чыгарайлы. Биринчи бул жакта ромбду тартып ала турган болсок, ромбдун диагоналдары анын жактары менен бирөөсүн биринчи диагоналдары аны менен кошо диагоналдары чыйып алайлы. Бул бир диагоналы. Ромбдун диагоналдары анын жактары менен бирөөсү экинчисинен 20 градуска кичине болгон. Мисалы үчүн мен бул бурчту x деп алсам, анда бул бурч канча болот? X минус 20 болот. Себеби бир бурч экинчисинен 20 градуска кичине дейт. Андан сырткары бизге кошумча информация, же болбосо мурдадан өзүбүз билгенлер, ромбдун диагоналдары бири-бири менен 90 градуста, же болбосо перпендикуляр болуп кесиштиришет. Анда бул жакта бул үч бурчту карай турган болсок, x плюс x минус 20 плюс 90 градус барабар 180 болуш керек. Себеби бул жакта бул бурчтар бир үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасына барабар. X плюс x 2x минус 20 плюс 90 70 барабар 180. Бул жактан x эсептеп чыгарганыбызда x барабар 55 чыгат. Албетте суроодо ромбдун чоң бурчун тапкыла деп. Ромбдун чоң бурчу бул жер x болсо, бул жерде x болот. Анда эмесе ромбдун чоң бурчу 2x барабар 2x өзгөргөндө 2 көбөйтүлгөн x 55 деп тапкан болчубуз, барабар 110 градус. Анда бул сурообуздун туура жообу D варианты. Кийинки сурообузга карайлы. ABCD ромбунда A бурчу 60 градуска жана AB 6 см узундукта. B чокусунан AD жана CD жагына катары менен BM жана BK перпендикуляра жүргүзүлгөн. MD жана SK кесиндилеринин узундуктарынын суммасын тапкыла дейт. Бул сурообузда ABCD ромбу берилген. Мен бул жакта точкаларын белгилеп силерге көрсөтүп турган болсом, A, B, C, D точкалары, чекиттери. A бурчу 60 градуска барабар, бул жер 60 болсо, анда эмесе C бурчу да 60 градуска барабар болот. Андан сырткары B чокусунан AD жана CD жагына перпендикуляр жүргүзүлөт. B чокусуна перпендикуляр жүргүзүлгөн, анда бул жактар 90 градус болуш керек. MD жана SK кесиндилеринин узундуктарын табышыбыз керек. Бул жактары AD жана BM жана BK узундуктары. Бизден суралган нерсе MD жана SK узундуктарын табышыбыз керек. Албетте, бул бурч 60 градус болсо, бул жер 90 градус, себеби булар перпендикуляр болгондо караганда. Анда бул жакта ABM уч бурчтун карай турган болсок, бул жер 30 градус болот. Ал эми бул жактагы SKB уч бурчунда B бурчу өзүңөр көргөндөй
KBC burçu 30 gradusqa barabar болады. Бұл жақта AB ұзындығы өзіңер көргендей 6 деп берілген. Әлбетте бұл жақ 6 бола тұрған болса, бұл жақтан қарадан ескеріп өтішіміз керек болған нәрсе емне 30-60-90 деп берілген. Үш бұрыштықты естеп өткізішіміз керек. Жаңағы алардың пропорциясын. 30-ның тұшында x, 60-ның тұшында x көйтілген тамыр 3, ал эми 90-ның тұшында 2x болады. Өзіңер көргендей, менде 90 градустың тұшында емне бар? 6 бар. Анда емесе барабар 6 деп алсам, x барабар қанша? 3 шығады. X барабар 3 шығады. Менден сұралған нәрсе емне? Ал эми 30-ның тұшында 3 бар, ал эми 60-ның тұшында 3 көйтілген тамыр 3 бар. 30-ның тұшында 3 бола тұрған болса, AD ұзындығы да бұл ромбус болғаны қарау, ромбустың барлық жақтары бірдей, ал эми анда MD ұзындығы қанша болады? Бұл жер AM ұзындығы 3-ке барабар болғанда, MD ұзындығы да 3-ке барабар болады. Себебі бұлардың суммасы 6-ға барабар. Анда месе өзіңер көргендей BMA же болса ABM үшбұрыштығы менен BKC үшбұрыштығы да бірдей. Же болса оқшоштықтары бар. Симметрия темасынан да қарап өтсеңер болады. Анда месе бұл жақта 30 градустың тұшы да 3-ке барабар болады. Бізден сұралған CK да 3-ке барабар. Анда ұзындықтарын суммасын тапқылады. MD 3-ке барабар. Бізден сұралған ал эми SK да 3-ке барабар. 3 плюс 3 6 болып шығады. Бұл сұраудың тура жауабы В варианты. Қалғандар сұраудың жауабын жазылсаңыздар, анан кейін сразу улантайлы кейінгі сұрау менен. Сұрауын жауын жазылған болсаңыздар, кейінгі сұрауыз. Тик бұрыштықтың жандаш жақтар 6 см жана 8 см. Анын диагоналын тапқылады. Әлбетте тик бұрыштық бұл бізде ағысына ректангл айтып өтіп кеткен темаларымыздан бірі. Бұл сұрау әлбетте бізде жөнөкөйлө қанчанчы 5-6 класстын левеліндегі бір сұрау деп айтып өткетсек те болады. Әлбетте, бұл жақта тик бұрыштықты тартыла тұрған болса, бірінші бір жағы 6 болса, кейінгі жағы 8. Бізден сұралғаны оның бір диагоналы. Әлбетте, тик бұрышта диагоналы бір-біріне барабар. Тик бұрыштардан бір естіп кетішіңіз керек болған нәрсе, анын бұрыштары ардайым атын да айтып тұрады, тик бұрыштық болғаны қаран 90 градус болуш керек. 90 градус болса, анда біз бұл диагоналды x деп алсақ, x-ті оңай таба аламыз Пифагор теоремасы арқылы. 6-ның квадраты плюс 8-дің квадраты барабар x-дің квадраты. Әлбетте 6-ның квадраты плюс 8-дің квадраты 36 плюс 64 барабар x квадрат. Әлем бұл жақтан x квадрат барабар 100 деп шығады. Анда x барабар 10. Анда месе 1 тик бұрыштықтың жандаш жақтар 6 жана 8 болса, анын диагоналының ұзындығын мен түз 10 деп айтып алсам болады. Анда бұл сұраудың тура варианты Б. Кейінгі сұрауыз төмендегідей. ABCD квадрат. Егерде AH менен HB жана HB, PD, PC ұзындықтар 5 см болса, анда квадраттың периметрин тапқыла дейді. Әлбетте, бұл сұрауыз biraz daha деңгейлі ор болған сұраулардан әрекет қылып шығарып көрсеңіздер болады.
Сурообузду чыгарып көрөлү. Өзүңөр көргөндөй суроодо h менен hb узундуктары бирдей экен. Мен h'ты x деп алсам, анда hb да x болот. Ал эми hp, pd жана ps'нын узундуктары 5 жана 5. Бул бизге берилген нерсе эмне квадрат болгонуна караганда, анда мен hp'ны да узата турган болсом, h'тан бул жакта мен кайсы m точкасы деп алсам, hm точкасы эмне болуш керек? 2x'ке барабар болуш керек. Себеби бул квадрат. Жогоруда ab узундугу менен бирдей болуш керек. Анда hp узундугу 5 болсо, анда pm узундугу 2x минус 5 болуш керек. 2x минус 5 болуш керек. Анда mesela mc узундугу болсо, бул жакта түздөн түз түшкөнүнө караганда бул жак 90 градус. Ал эми mc узундугу болсо, өзүңөрдөй x деп алайлы. Анда бизде бул жакта mc жана pm бир учбурчтуктун катеттери катары. Ал эми pc болсо учбурчтуктун гипотенузасы деп алсак болот. Бул жактан Пифагор теоремасын колдоно турган болсок, бул жакта x квадрат плюс 2x минус 5'tin квадраты, 2x минус 5'tin квадраты барабар 5'tin квадраты. Бул жакта x квадрат плюс 2x минус 5'tin квадратын ачып ала турган болсок, 4x квадрат минус 20x плюс 25 барабар 25. Ол эсептенет. Анда x квадрат плюс 4x квадрат минус 20x барабар 25 бул жак 0 болуп калат. x квадрат плюс 4x квадрат дейт. Биз булардын да суммасын кошуп алсак, анда 5x квадрат минус 20x барабар 0. Анда эмесе бул жакта жалпы бөлүүчүдөн карай турган болсок, 5x жалпы бөлүүчү. 5x x минус бул жактан 4 барабар 0 дейт. Бул жакта өзүңөр көргөндөй 5x барабар 0 же болсо x минус 4 барабар 0 болот. Бул жактан x барабар 0 чыгат, ал эми бул жактан болсо x барабар 4 чыгат. Өзүңөр x 0 болушу мүмкүн эмес, себеби биз бир узундукту 0 деп айта албайбыз. Анда эмесе x узундугу 4, бул сурообуздун жообу да 4 экендигин көрүп чыгарып алсак болот. Ал эми бизден суралган нерсе x'ти табуу эмес, бизге берилген квадраттын периметрин табуу болчу. Квадрат өзүңөр h 4 болсо, анда h да 4. Bir kvadrattın bir жагынын узундугу 8 болсо, 8 көбөйтүлгөн 4 барабар 32. Бул квадраттын периметрин узундугу дейт. Бул суроо бүгүнкү сабагыбыздын акыркыдан бир мурдак суроосу болчу. Мындан кийинки суроонун жообун жаза алсаңыздар, мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу ABCD квадратынын ичинен AND үчбурчтугу, бул жакта суроо так чыкпай калыптыр. Анда белгилеп өтүп кетели. Тең жактуу болгондой эмчекти тандалган. Анда ANB бурчунун чоңдугун тапкыла дейт. Бурчунун чоңдугун тапкыла дейт. Бул жактан бизге берилген бурчтарды белгилеп өтүп кетели. ABCD деген квадрат берилген. 1 минуттан кийин бул суроонун да жообун чыгарайын.
Сурообузду чыгарайлы. Бизде ABCD квадраттын ичинен AMD деген бул жактан бир точканы, мисалы үчүн мен бул точканы алып алайын, бул чекитти. Анда кандай бир уч бурчтук тең жактуу болуш керек. Анда эмесе мисалы үчүн AD узундугу x боло турган болсо, DM узундугу да x болот, анда AM узундугу да x болот. Тең жактуу уч бурчтук болгондо бул бурчтар бардыгы 60 градус болуш керек. 60, 60, 60 болот. Өзүңөр билгендей, бир квадраттын бурчтары 90 градуска барар. Бул бурч 60 градус болсо, анда калганы 30 градус болот. Ал эми бул жактарда 30 градус болот. Бизден суралган нерсе AMB. Бул жакта AMB. Бул жакка да кайрадан турган болсок, бул бурч канчага барабар болушу мүмкүн дейт. Мен мисалы үчүн бул бурчту A деп белгилеп ала турган болсом, өзүңөр көргөндөй, бул жакта AD менен AM-дын узундугу бирдей. Мисалы үчүн анда бул жер x боло турган болсо, AD-нын узундугу x, анда эмесе AB-нын узундугу да x болот. Анда бул жакта мен AMB үч бурчтугун карай турган болсом, тең капталдуу үч бурчтук болуп чыгып атат. Бул жер x болсо, бул жер да x. Анда эмесе мен бул бурч A боло турган болсо, бул бурч да A болот. Өзүңөр көргөндөй, бул үч бурчтуктан ички бурчтардын суммасы A плюс 30 барабар 180 болуш керек. Анда эмесе 2A барабар 150, ал эми A болсо барабар 75 деп айтып кетсек болот. Бизден суралган нерсе албетте A бурчу болчу, AMB бурчу, AMB бурчу. A барабар 75 деп белгилеп өтүп кетсек болот. Бул сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болчу. Жана чечилишинде өзүңөр көрдүңөр. Бүгүнкү сабагыбыз ушул жерде аяктайт. Мындан кийинки сабактарыбызды да кайрадан бирдекени эскертип өтүп кетейин. Силер менен буюрса, бул жума четверг күнү, 4-күн саат 4:30 ОРТ сынактар болуп жатат керек. Ошол сынактардын бирөөн силер менен бирге чыгарганга аракет кылам. Буюрса саат 4:30 4-күн жолукканга чейин деп калайын. Саламатта калыңыздар.